Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайдын ой өрүшү кругозор китебинен номер 2 сабак. Кругозор жана аны өстүрүү жөнүндө деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кругозор инсандын билим кызыгуусунун көлөмү, кеңдиги, көп кырдуулугу. Айыл окуучулары менен баарлашууда дейт агай. Көбүнчө алардын кругозору өтө тар, чектелүү, үстүртөн экендигин сезип, кейип кетесиң дейт. Биринчиден, билим көндүм билгичтик жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү биркейтсе, андан да алардын ошого кызыгуусунун жоктугу 5-10 эсе көп кейитет, ойлондурат. Экинчи, анча-мынча билим кызыгуусу барлары көңүл буруп сезе баштагандары аны өстүрүү, кеңейтүүдө кыйналышат. Сабакта тарбиялык саатта да бул жөнүндө ар бир мугалим аз да болсо айтат. Бирок, биринчи, ал жетишсиз, балдарга таасир калтырбайт. Экинчи, конкреттүү түрдө кругозорду кеңейтүү жөнүндө кеңеш, усулдук сунуш, жол жоруктары берилбейт. Бир-эки айтып койгонубуз бул жетишсиз. Көпчүлүк окуучулар менен аңгемелешкенде алар айыл, үй-бүлө, турмуш, күндөлүк иш, сабак менен чектелип калгандагы терең, ар тараптуу билимге негизделген, умтулган кругозордун жоктугу ойлондурат. Жаштарыбыздын илим, техника, адабият, искусство, маданият, космос, тарых, табигат, адам, саясат жана башка жөнүндөгү кругозору өтө тайкы, жокко эсе. Маалыматтар, алган билимдери дагы эски китептен жаңыланып өсүп турбаганы кейитет. Алар өмүр бою бул айылда жүрбөсүн, эртең чоң турмуш, цивилизацияга терең билим, ар тараптуу жөндөм жана башка кругозору бар адам керектигин түшүнбөй калууда. Ошол себептүү кругозор жөнүндө атайын маселе коюп, сөз козгоп, мугалим, окуучу, ата-энелердин көңүлүн бул проблемага буруу дагы зарылдыгы келип чыгууда. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер кругозор жана аны өстүрүү жөнүндө азын улак кеңеш ала алдыңыздар. Ал эми кийинки чыгарылышта эмне үчүн кругозорубуз тар, ал үчүн эмне кылуубуз керек деген тема тууралуу кеп кылабыз. Андыктан каналга катталып койсоңуздар, өз учурунда көрө аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.